Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп окуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта Путин Орусиядагы мигранттарды жумуш менен камсыз кылууну жеңилдеткен жарлыкка кол койду. Мигранттардын кандай сапаттары орусиялык жумуш берүүчүлөрдүн кыжырын келтирерин аныкташты. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Путин Орусиядагы мигранттарды жумуш менен камсыз кылууну жеңилдеткен жарлыкка кол койду. Россиянын президенти Владимир Путин мигранттардын манжа изинен кийин Орусияда патентсиз иштей ала турган жарлыкка кол койду. Тиешелүү жарлык укуктук актылардын расмий порталына жайгаштырылган. Жарлыкта мигранттар манжа изинен тышкары дары-дармек жана коркунучтуу жугуштуу оорулар боюнча медициналык текшерүүдөн өтүшү керек деп белгиленет. Чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин аймактык органында идентификациядан өткөн шартта эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укуктуу деп айтылат документте. Мигранттардын кандай сапаттары орусиялык жумуш берүүчүлөрдүн кыжырын келтирерин Урару аныктады. Орусиядагы иш берүүчүлөр Борбор Азиядан келген мигранттардын уятсыз жана талапчыл мүнөзүнө нааразы. Орус рыногунда алардын жетишсиздиги бар болсо да, алар түзмө-түз уятсыз деп аталат. Бул тууралуу Урару агенттигине ХР эксперти жана Амалко кадрларды тандоо жана өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Гари Мурадян билдирди. Адистерди табуу оңой эмес, анткени биринчиден биз азыр демографиялык тешиктин түбүнө жакындап жатабыз, жана табигый түрдө адамдар жок. Экинчиден Борбор Азиядан башкача айтканда, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан келген мигранттардын агымы жабылды. Болду эми, аларды ала албайсың. Мындан тышкары жумуш берүүчүлөр өтө намыскөй, талапчыл жана текелей деп көп нааразы болушат, деди Мурадян. Урару эксперт ал өндүрүш ишканаларындагы адамдардын сөздөрүн түзмө-түз келтиргенин баса белгиледи. Кадрлардын жетишсиздигин эске алуу менен Орусия Азия Тынч океан чөлкөмүндөгү өлкөлөрдөн жаңы мигранттардын келишин күтүүдө деп мурдараак Мурадян Урару агенттигине билдирген. Мьянма мисалы бул аймактагы чоң потенциалга ээ өлкө деп баса белгиледи эксперт. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.